Assalamu alaikum достор, Элдияр Доллар каналының катталуучулары. Достор, бизде бүгүн өтө сонун мына Кыргызстанда мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Чынын айтканда барып клубка барып, арак ичип же вино ичип, ден соолугуңарды, убактыңарды талкалагандан көрө, бул жерде өтө финансылык эркиндикке чыгуу үчүн жана ошондой эле Кыргызстанда өзүңөр жүргөн тегеректе айлана чөйрөдө мүмкүнчүлүктөр, бизнести жана ошондой эле акчаны туура кармоо, колдонуу эрежелери, көбөйтүү эрежелери боюнча сонун оюн экен бул жерде Роберт Кийосакиники. Каким-то образом ты умным не был, без наставника ты никуда не обойдешься дегендей, биз акылдуу күчтүү болсок да бир устатыбыз керек экен. Ошондой эле Адилет мырза Instagram баракчаларында белгилеп коебуз, жана ошондой эле байланыш телефондорун коебуз, чалгыла, байланышкыла, келгиле, ойногула, өтө пайдалуу жашооңуздарга. Ушул оюнга келсеңиздер, финансовый мышлениени көбөйтөсүздөр, анан оңой жаңы бизнестерге ачканга оңоюраак болот. И при этом у вас учет денег дегенде аз көп адамдарда проблема. Азыркы учетто именно вообще финансы боюнча проблема болуп атат. Ошол бул оюнда келсеңиздер, ошол нерселерди чечкенге жардам берет. Ассаламу алейкум достор. Бөлүшкөндү Кредит албады баягы көбүнчө. Анда ким менен жакшы ойнодуңуз, ким менен көбүрөөк контакт болду? Биз байке экөөбүз өткөндө играда уже чогуу болуп калганбыз, ошон үчүн көбүрөөк контакт болду. Кредит албагандарбы? Миңде Миңге минус жеткен, 2000ден жетпеди. Сразу ошол моментте 1000 отнимается. Из-за того, что не успел. Анан что еще? Менимче, вот да? Нету такого внутри чувства харизмы. Да. Байке кетерет. И байкенин колуна мүмкүнчүлүктөр түшөрөт өзүчү. Мүмкүнчүлүктөр жакшы түшөт. И Алла Таалам ушинтип өзү жардам берет окшойт. Сиз мындай бир паска түшүрбөйсүз да, бир уровеньде кетересиз да. Бир уровеньде кетересиз. Момент в том, что иногда расчет точно көбүрөөк расчет. Именно выгодный. Конечная цель выйти на большой круг деген болгондо сиз аягында эле ошентип ойлонуш баштадыңыз да. А буга чейин эле акчаңыз бар болчу. Чуть-чуть акчаңыз бар болчу, ошолорду могли уже вкладываться да.